Эфирде УТРК Сүкөл телеканалынын кечки жаңылыктар топтому. Студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Чолпон Ата шаарында ипотекалык үйлөрдүн курулушуна мезгил кутучасы салынды. Жалпы 20 батирлүү көп кабаттуу үйлөр курулат. Бүгүн Каракол шаарында салтка айланган улут баскан Улуу жол этнофестивалынын ачылышы старт алды. Тоң районунун Темир Канат айылында 40 орунга ылайыкталган заманбап үлгүдөгү балабакча пайдаланууга берилди. Президент Садыр Жапаров медицина кызматкерлеринин маянасын жогорулатуу боюнча кеңешмеде Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо системасынын жана социалдык стационардык мекемелеринин кызматкерлеринин эмгек акысын төлөө шарттары жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлык өлкөдөгү медицина жана саламаттыкты сактоо уюмдарында иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө системасын жакшыртуу максатын көздөйт. Президент белгилегендей, жарлыкка ылайык 1-сентябрдан тарта дарыгерлер персоналынын маяналары 50%-га чейин, орто медициналык персоналдын маяналары 20%-га чейин, кенже тейлөөчү персоналдын ошондой эле тез жардам кызматчыларынын, айдоочуларынын маяналары 10%-га чейин жогорулатылат. Садыр Жапаров мисал катары мурда өлкөнүн алыскы аймактарында иштеген жалпы хирург 20 136 сом маяна алса, эми айлыгы көтөрүлүп 50 205 сом алып каларын билдирди. Ал ырастагандай 35 481 сом алган анестезиолог, реаниматологдор айлыгы көтөрүлүп 73 222 сом ала баштайт. 32 474 сом айлык алган педиатр 1-сентябрдан тарта 68 709 сом алат. Президент алыскы аймактарда саламаттыкты сактоонун деңгээлин жогорулатуу максатында 1-июлдан тартып жаш адистерге айлык акысына кошумча стипендия берүү жана дарыгерлердин депозитинин көлөмүн көбөйтүү маселесин чечилгенин белгиледи. Буга чейин клиникалык ординатордун стипендиясы 1200 сом болсо, 1-июлдан тарта стипендиянын суммасы 20 000 сомду түзөт. Ошондой эле президент Садыр Жапаров бүгүн өлкөнүн куткаруучуларынын кесиптик майрамы, куткаруу кызматынын кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай деп айтылат. Урматтуу куткаруучулар, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы кызматкерлери жана кадырлуу ардагерлери, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Адам баласынын жеке жашоосундагы каш-кабактын ортосунда болуп кетүүчү кырсыктардан тартып, жалпы техногендик жана табигый апаттарга чейин өз өмүрүн тобокелге салган куткаруучуларга жана ар кандай кыйын кырдаалдарды башынан кечирип топтогон мол тажрыйбаларын жаш адистерге үйрөтүп жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан ардагерлерибизге ыраазычылык билдирем. Мамлекет куткаруучу адистерибиздин ишин ар дайым илгерилетүүнүн үстүндө акыркы 3 жылда куткаруучулардын потенциалын жогорулатып, иштөө мүмкүнчүлүгүн түзүү аракети менен алектенип келатабыз. Ушул тапта заманбап үлгүдөгү техникалар менен куткаруучуларыбыздын иштери бир топ жеңилдеп, күжүрмөн даярдыктары кыйла жогорулады. Бүгүн биздин куткаруучуларыбыздын даярдыгы, билими, тажрыйбасы кадыр баркы өлкө ичинде эле эмес, эл аралык коомчулукта дагы өстү. Адам баласы менен кошо айлана чөйрөнү да коргоп, аларга экинчи жашоо тартуулай билген баатырдык табигый мүнөз тээ ата-бабаларыбыздын каны жаны менен өтүп келатканын, жакынкы өлкөлөрдө, боордош мамлекеттерде болгон кырсыктарда канчалаган өмүрлөрдү куткарып калган учурларыңыздар таасым далилдейт. Адам өмүрү баарынан кымбат деп, ата мекендин бейпилдиги үчүн тикеңерден тик тура кылган ак кызматыңар үчүн калың элдин урмат сыйына бөлөнүп жүрө бериңиздер. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, майтарылбас эрк, моюгуз күч каалайм. Үй бүлөңүздөр менен бакубат өмүр сүрүңүздөр. Жараткан ар бирибизди, ата мекенибизди ар кандай апаат кырсыктардан сактасын. Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында пилоттук режимде пробация кардарларынын электрондук көзөмөлдөө долбоору ишке ашырылууда. Бул тууралуу Юстиция министрлигине караштуу пробация департаментинин коомчулук менен байланыш тармагы билдирди. Электрондук көзөмөлдүү жайылтуунун башкы максаты пробация кардарларына карата көзөмөлдүн натыйжалуулугун жогорулатуу. Тактап айтканда, зордук зомбулук кылмыштарын жасаган пробациянын кардарлары үчүн электрондук билерик жана мобилдик көзөмөл, мобилдик тиркемеси түрүндөгү көзөмөл жүргүзүү эрежелери күчөтүлүүдө. Бул алардын кыймылынын натыйжалуу көзөмөлдөгө жана коомдун коопсуздугунун деңгээлин жогорулатууга мүмкүндүк берет. Белгилегендей, электрондук көзөмөл Кыргызстандын Бишкек, Ош жана Талас сыяктуу башка шаарларында дагы пилоттук режимде жайылтылууда.
Ноокатта селдин кесепетинен каза болгондордун саны 9 адамга жетти. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Ноокат районундагы Апшыр Ата айылында издөө иштеринин негизинде жаш баланын сөөгү табылып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Учурда анын өздүгү такталууда. Бүгүн издөө иштерине өзгөчө Кырдаал министрлигинен 11 куткаруучу тартылган. Жалпысынан жеринде 53 куткаруучу иштөөдө. Мындан сырткары Ички иштер министрлигинен 120, Коргоо министрлигинен 50 кызматкер жана жергиликтүү тургундарынан 150 адам кошулган. Эскерте кетсек, 28 июнда саат 16:14 чамасында Ноокат районунун Апшыр-Сай сайынан сел жүргөн. Анын кесепетинен көпүрөлөр, жолдор жана электр объектилери жараксыз абалга келген. Апшыр Ата эс алуу жайына жана Гезарт жайлоосуна баруучу жолду сел алып кеткендиктен эс алууга чыккан 1400 адам түшө албай калган. Күн мурун ал жактан жалпы эс алууга чыккан 1400 адамды эвакуациялашты. Кыргызстандын өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 2-июлга чейин нөшөрлөп жааган жаандын күтүлүп жатканын жана сел жүрүү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Дарыяларда суунун көтөрүлүшү менен кооптуу табигый процесстер облустун төмөнкү аймактарында активдешүүсү мүмкүн. Алар Ак Суу, Тоң жана Түп райондору. Чолпон Ата шаарында ипотекалык үйдүн курулушуна старт берилди. Мында 3020 батирлүү көп кабаттуу үйлөр курулат. Жалпы аянты 34 гектар жерди ээлеген ипотекалык үйлөр бардык шарты менен салынат. Кененирээк кийинки сюжетте. Туризмдин чордону болгон Кыргызстандын бермети касиеттүү Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында биринчи жолу мамлекеттик ипотекалык үйдүн курулуш иштери башталып, карапайым жарандарыбыздын турак жайлуу болуусуна абдан жакшы шарттар жана мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнү турат. Курулушка капсула салуу аземине президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев катышты. Жалпысынан 3020 батирлүү үй куруу пландаштырылууда. Биздин урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде Чолпон Ата шаарында дагы турак жай маселесин куруу, ушул элге республика боюнча ар бир жарандарыбызды ушул үй турак жай менен камсыз кылуу тапшырмасы коюлган. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, акыркы 2021-2022 жылдан баштап урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ар бир Кыргызстандын булуң бурчунда, областтарда акырындык менен ушул гиктин үйлөрүнүн курулушу башталды. Ипотекалык үйлөр бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине аярылуу катмарларга 4%, ал эми калган жарандарга 8%дан болот. Жаңы үйлөр баштапкы төлөмү жок, 25 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Президент Садыр Нуркожоевичке кирип, ушул эски аэропорт жөнүндө сөз кылып, 10 жыл, 12 жылдан бери эл соттошуп, элге албай жүргөн экен. Кайрылганыбызда бүгүнкү күндөгү туура жүргүзүлгөн реформалар негизинде 12 жылда чечилбеген маселе 2 айда чечилип, элге өтүп, урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин ушул жерге жалпы районубуздун элибизге ипотекалык үйлөрдү куруу үчүн тапшырма болгон. Бүгүн ошол ипотекалык үйлөрдү куруунун алдында турабыз. Учурда Чолпон Ата шаарындагы жарандар турак жай алууга шаардык мэрияга каттала баштады. Эми алар кезеги келсе жаркыраган, жаңы курулган көп кабаттуулардан жеңилдетилген шартта үйлүү болушат. Мен ушул Ысык-Көл райондук ооруканада 40 жылдан бери иштейм. Шартка байланыштуу мен ушуга чейин үй ала алган эмесмин. Ушинтип ипотекага илинип, ипотекадан үй алып атканыма кубанып атам. Бүгүн биринчи жолу капсула салынып атат дейт. Мен аябай кубанычтамын. Ушул жерден үй алып калсам экен деп тилегим күчтүү. Мен өкмөткө, бардык эмелерге аябай ыраазымын. Өзүм 3 жылдан бери ипотекалык программасында очередьте турабыз. Бүгүн аябай кубанычтабыз. Капсула салып, Кудай буйрса, үйлүү болуп калсак. Жаңы үйлөрдүн аймагына мектеп, бала-бакча дагы курулат. Алгач баштапкы үйлөрү салынат. Жазгүл Сатаева, Асель Телек кызы, Айбек Жумашев, Асылбек Касенов, Ысык-Көл жаңылыктары. Бүгүн Каракол шаарында салтка айланган улут баскан Улуу жол этнофестивалинин ачылышы старт алды. Быйыл 5-чи ирет өткөрүлүп жаткан иш-чарага Кыргызстандын чар тарабынан келген кол өнөрчүлөр жана 6 өлкөнүн уз чеберлери катышууда. Этнофестивалда боз үй, шырдак дүйнөсү, нарк хуржун,
так теке сынактары орун алып, кыргыз-казак акындарынын айтышы жүрүүдө. Кыргыз элинин маданиятын, салттуулугун жана нарктуулугун чагылдырган фестивалды жеринен кабарчы кененирээк баяндап берсин. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына жана Ысык-Көл облусунун түзүлгөндүгүнө 85 жылдыгы жана ошондой эле Каракол шаарынын 155 жылдыгын утурлай бүгүн 5-рет өткөрүлүп жаткан Улут баскан улуу жол этно фестивалы старт алды. Бул иш-чаранын алкагында Кыргызстандын чар тарабынан кол өнөрчүлөр, уус чеберлер жана ошондой эле туризм тармагындагы иш алып барган ишкерлер чогулушкан. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай облустун Борбор қаласы Каракол шаарынын Борбордук аянтында көргөзмөлөр, расмий иш-чаралар, ошондой эле кыркат силген боз үйлөр орун алышкан. Бүгүнкү иш-чара 2 күнгө созулуп, көптөгөн кароо сынактар дагы өткөрүлмөкчү. Көздүн жоосун алган кол өнөрчүлүк, улуттук колориттеги саркештүү кийим-кечелер, кыз келиндерди кызыктырган зер буюмдар. Мунун бардыгы Караколдун Борбордук аянтына келгендердин көңүл чордонунда болууда. Бала кезинен эле атанын жолун жолдоп, кол өнөрчүлүктү аздектеген Кайырбек карыя Кыргызстанда айрыкча Ысык-Көлдө өткөрүлгөн маданий иш-чаралардан кур эмес. Ал көркөмдөлүп, колго жасалган буюм тайымдарын көргөзмөлөргө алып чыгып, кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүн даңазалап келүүдө. Кыргыздын накта камчысы да бул рет мына. Салам алейкум, алейкум салам. Кайда барасың? Камчы сапка барам, ала кел. Деп накта кыргызча жасалган камчы. Мунун башы да коргошун. Буларда жок. Бул болсо кыздар карыналып илгери кыргыздын кыздарыган урунган. Келин кызга берген муну. Эгерде камчы эме келин кызы болсо, момундайына туруп калган камчы болсо, мунун үйүндө кыз бар экен деп билген кыргыздар. Бүгүнкү этно фестивалга Кыргызстандын чар тарабынан келген 200дөн ашык кол өнөрчүлөр катышып жатат. Иш-чаранын алкагында кол өнөрчүлөр фестивалы, шырдак дүйнөсү сынагы, нарк куржун жана унутта калган так теке сынактары өтүп, баш байгелер да каралган. Бизде боз үй сынагы өтүп атат. Боз үй сынакка ат жабышканы боз үйдүн мыктылары келишти. Ошол калыстар тобудагы эң чоң эксперттер келишти. Ошол боз үй майрамы жылдан жылга чоңоюп, форматы чоңоюп кетип баратат. Бул дагы бизди өтө кубандыра турган бүгүнкү майрамдын өзгөчөлүгү деп эсептейм. 5-рет өтүп жаткан Улут баскан улуу жол этно фестивалына быйылкы жылы 6 өлкөдөн келген кол өнөрчүлөр дагы катышып жатат. Менин артымда турган мына бул коңшу өлкөдөн келген казак кол өнөрчүлөрү келиптир. Алар дагы өзүнүн колунан жаралган буюм тайымдарын бул жерге алып чыгышкан. Айтмакчы, бул Казакстан өлкөсүнөн 60тан ашык кол өнөрчү, ошондой эле 20дан ашык улуттук кийимдеги коллекцияны көргөзүш үчүн модель кыздар да келишкен. Керемет, жакшы, кубанычтамыз осундай бир элге чыгып, өнөрүмүздү көрсөтүп, осунда канчама өнөрлүү адамдардын өнөрүн көрүп жатырмыз. Биз ризамыз. Осы Караколдун 155 жылдык мерейтою менен шын жүрөктөн куттуктайбыз, кубанычтымыз. Осундай сайыстар, өнөрлөр, осундай эки элдин достугун ныгая берсин, тек гана жакшылык болсун. Иш-чара өтө ауқымды деңгейде өтүп жатыр, бизге өтө унады. Алда биз осындай иш-чараларга белсене кыргыз калкымен бирлесе жумуш аткарамыз деген ниетimiz зор. Өйткені бул дейтинimiz казак кыргыз калктарынын достугун сактай отуруп, олардын этно маданиятын дамытуу және кол өнөр шеберлеринин арасында тажрыйба алмасууна үлкен мүмкүндүк береді. Және де улуттук кол өнөр мартебесин көтөрүүгө жумуш жасайды. Өзгөчөлөнүп, көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурдурган бул боз үй Кыргызстан деген аталышты алды. Себеби бир түндүктүн ичине өлкөнүн 7 дубанын батырып, ар бир бөлмөлөрүнө аймактардын аттары ыйгарылган. 12 жылдан берки кыялын бүгүн ишке ашырып жаткан Салават Имашев боз үйдү Каракол шаарынын 155 жылдыгына арнап тиккен. Ортосу 100 баштык боз үй, ортосу холл 8 метр, бөлмөлөр 3 метрден. Бир бөлмөгө 10 киши кенен турат. 10 киши. Общий мисалчын мындан тышкары бөлмөлөргө 70 киши кенен отурат. Биз Алай районунан келдик, Оштан. Ушул кыргыз үйдүн мекениге келип катышып отурабыз. Аяктар өтө күчтүү экен.
ыраазычылык билдиребиз. Аябай кооз баардык үйлөр байгеге татыктуу кенен буйруган деп биз конок катары келип отурабыз. Кол өнөрчүлүк боюнча келдик. Улут баскан улуу жол этно фестивалына атайын коноктор да чакырылган. Алардын айтымында акыркы 2 жылдан бери Каракол шаарынын инфратүзүм өнүгүү жолуна түшкөнү бул чөлкөмгө агылган саякатчылардын саны да карбыган. Андан калса мындай маданий иш-чаралардын байма-бай өтүп турушу дүйнөгө көчмөн элинин тарыхын, маданиятын, салттуулугун жана нарктуулугун даңазоолоого чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Президентибиз Кыргыз Куршавел деп туруп чоң проект долбоорду баштады. Биякта Кудай буйрса биздин жанакы тоо проекттер башталат. Биз да Кыргыз альпинизм федерация биякта международный альпинистский лагерьди кайра өнүктүрөбүз, кайра салабыз. Биякта жанакы альпинисттик секциялар ачылат. Буйрса биздин да салымыбыз болот. Белгилей кетсек, этнофестиваль 2 күнгө созулуп, кечкисин театралдашкан көрсөтүүлөр жана кыргыз эстрада жылдыздарынын концерттери менен коштолот. Ал эми иш-чаранын 2 күнү Сабантуй 2024 татар-башкыр элинин майрамы Ашламфу фест жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата архивдик сүрөт көргөзмөлөрү дагы өтмөкчү. Гүлбарчы Молдоева, Асылбек Касьянов, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары. Тоң районунун Темир Канат айылындагы балабакча пайдаланууга берилди. 40 орунга ылайыкталган заманбап үлгүдөгү балабакчанын курулушу 4 жылга созулган. Каржылоо Кумтөрк компаниясы жана өнүктүрүү фонду тарабынан ишке ашкан. Элеттиктер зарыгып күткөн бакча тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Темир Канат айылындагы 40 орундуу балабакчанын курулушу 2020 жылы башталган. Бирок каражат маселесинен улам курулушу 4 жылга созулган. Каржылоо Кумтөрк компаниясы тарабынан жүргүзүлүп, кошумча өнүктүрүү фонд тарабынан дагы 4,5 миллион сом бөлүнгөн. Биздин айылыбызга жакшы самал болуп жатат. Айылыбыздын баары терең кубанычта. Балабакча ашылып жатат. Жаңы балабакча 40 орундуу. Айылыбызда ушу балабакчага келип, ата-энелер да чоң кубанычта, коллектив да чоң кубанычта, ошо турган келиндерибиз, улдарыбыз иш менен камсыз болуп жатат. 16 штат ачылды. Жалпы жолдо 40 балалык балабакча ылайыкташылып ачылып жатат. Дагы кошумча бизге кроваттар коюлуп, 40тан дагы ашып, камсыз болот деген үмүттөбүз. 40 орунду, бирок кроваттарыны 3 тепкичтен кылып 60 орундууга саздалды. Бүт талапка ылайык жооп берет. Бул негизгиси бул эле жерде эмес, өзүңөргө белгилүү болгондой, президентибиздин колдоосу менен былтыр районубузда 4 мектептин ачылышы болгон. Андан сырткары бир топ соц объектилердин ачылышы болгон. Быйыл да Кудайым буйрса 24-жылы 4 балдар бакчасын, 4 мектеп, ошондой эле бир топ жолдор, ошондой эле бир топ соц объектилерин ачуунун астында турабыз. Элеттиктер зарыгып күткөн балабакчада баардык ыңгайлуу шарт каралган. Заманбап ашкана, керектүү эмеректер жана атайын оюн аянтчасы менен камсыздалып, жылытуу системасы дагы талапка жооп берет. Учурда балабакчага баруу үчүн тизмеде тургандардын саны 86 баланы түзөт. Кумтөрк компаниясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Темир Канат элинин атынан 40 орундуу балабакчаны ошо толугу менен бүткөрүп, бүгүн мына ачылыш аземинде турабыз. Ушул Темир Канат айылына аябай муктаж элек, 268 түтүн жашайт. Анан ушул балабакчадан аябай муктаж болуп келдик элек, мектепке чейинки балдар даярдоодо. Анан ушул Кумтөрк компаниясына чоң ыраазычылык, ушул жетекчиликке да рахмат, ушул элибизге жакшы маанай тартуулап бүгүн ачылыш аземинде турабыз. Биринчи эң башталгычы Кумтөрк Голд компаниясынан 7 миллион сом бөлүнүп, жана Ысык көл өнүктүрүү фондунан 4,5 миллион сом бөлүнгөн. Андан сырткары кайра эле Кумтөрк Голд компаниясынан 1 миллион 600 миңге инвентарларды алып, бүгүнкү күндө ачылышын берип, Кудай буйрса 1-сентябрь менен ишке берелик деп турабыз. Балабакчанын курулушуна демөөрчүлүк кылган маркум Жолдошбек Жунушевдин үй бүлөсүнүн эмгеги зор. Дал ушул үй бүлөнүн демилгеси менен балабакча курулуп, мектепке чейинки билим берүү уюмуна ысымы ыйгарылды. Атам Жунушев Жолдошбек Тынчылыкович Кумтөрк компаниясында 10 жылдан ашык эмгектенип, Кумтөрк компаниясынан 2019 жылы декабрь айында жер көчкүп каза болду. Издөө иштери 40 күн изделди, айла жок, табылган жок. Анан ошонун демилгеси менен биз өзүбүз үй бүлөбүз менен кеңешип, сөөгү табылбаса да аты калсын деп биздин Темир Канат айылына балабакчаны курганга сунуш киргиздик компаниянын жетекчиликтерине.
Биздин сунушубузду текке каккан жок. Макул болуп бала бакчаны 2020-жылы баштап 2024-жылы полный под ключ компаниянын жетекчилиги бүтүрүп берди. Темир Канат айылындагы бала бакча көйгөйү чечилип, балдардын мектепке чейинки билим алуусуна толук шарт түзүлдү. Айыл тургундары жумуш менен камсыздалып, бала бакча үчүн 16 штаттык бирдик каралган. Ал эми бала бакчанын жалпы наркы 27 миллион сомду түзөт. Мергүл Жеңишова, Данияр Ракунов, Илич Касейинов, Тоң району. Сот тармагынын түзүлгөндүгүнө 100 жыл толду. Сот адилеттигинин камсыздоо максатында ар тараптуу аракеттер көрүлүп, өз натыйжасын берип келет. Адамдардын укугун коргоо аларга мыйзамдын негизинде карап, чечим чыгарууга акыйкаттык башкы орунда туруш керек дешет аталган тармактын адистери. Каракөл шаарындагы адилет үйүндө Ысык көл облустук, Каракөл шаардык соттору жана Ысык көл административдик соттору жайгашкан. Бул имарат мурун чек арачылардын жатаканасы болуп келген. Оңдоп түзөөдөн кийин соттук борборго айланды. Сот залдары заман талабына шайкеш жабдуулар менен жабдылып, сот иштеринин ачык айкын өтүшүнө өбөлгө түздү. Учурда сот тутумуна 100 жыл толуп, кылымга тете өз изинен тайбай иштеп келе жаткан тармактын адистери дагы алдыда аткарыла турган иштер арбын дешет. Бул 3 соттун бир имаратка жайгашканы дагы бул ушу жарандар үчүн түзүлгөн шарттардын бирден бири болуп саналат. Анткени жарандар ошо сотторду издеп, ар бир имаратка издеп жүрбөнү өбөлгө түзөт. Андан сырткары бул почталык ташууларга дагы аябай азыр жакшы натыйжаларын берип атат. Почтаны болсо мурда бир зданиядан бир зданияга бир транспорт каражаты менен ташчубуз. Азыр болсо ушул 3-чү этаждан 4-чү этажга, 5-чи этажга алт жагынан дагы пошталык чыгымдарга дагы аябай пайда болду десек болот. Улам жыл өткөн сайын жаңылануу иши ар бир соттун актак иштешине толук шарт түзүп берди. Сот залдарында акыйкаттык үчүн көзөмөл камералары орнотулган. Бардык иштер ачык айкын көрүнүп турат. Артыбызда турган экрандар сот процесстеринин тизмелери. Бул 3 соттуку, Каракөл шаар соту, административдик соту жана областтык соттуку. Бул дагы жарандарга түзүлгөн ыңгайлуу шарттардын бири болуп саналат. Жарандар киргенде эле өзүнүн процесси же кайсыдыр процесс саат канчада экенин көрүп, ушул жерден залдары баары жазылган. Соттордун чыгарган чечимдери эң акыркы бүтүм. Аны эч ким жокко чыгарып буза албайт. Ошондуктан улам адам тагдырына кайдыгер карабай, акыйкаттык үчүн күрөш жүрүшү кажет дешкен жамааттын аткарган иштери эл үчүн. Негизи азыр эми элдин баардыгына белгилүү эле азыр сот реформасы деген процесс жүрүп атат. Ушул реформа жакшынакай токтоп калбастан жакшы кадам менен жүрүп келатат. Ошонун мисалында айта турган болсок, мына азыркы ушул биз турган соттун имараты, облус соттун имараты, ушул сот реформасынын алкагында ушул жаңы имаратка ээ болушту. Жаңы имарат жарык, кенен, жакшынакай ар бир ичине кирген киши көрүп билет. Бирдиктүү терезе иштери боюнча толук шартта түзүлгөн. Элге багытталган адилеттүүлүк иши, сот өндүрүшү иш кагаздар электрондук негизде жүргүзүлөт. Кайрылып келген жарандар кезек күтүү бара чекпейт. Бардык иштерди бүткөрүү жагы бир жерге топтолгон. Гүлжен Кыдыралиева, Нурлан Чойбеков, Илич Касейинов, Каракөл шаарынан. Ысык көл облустук үй бүлөлүк медицина борбору коомчулукту кызамык оорусунан сак болууга чакырат. Бул катуу кармама жугуштуу оору анда эт ысып, жөтөлүп, мурун бүтүп, үн кыргылданат. Көздүн, ооздун былжыр чели сезгенип, терге кызыл бүдүрлөр чыгат. Кызамыкты вирус козгойт. Оорулуу чүчкүргөндө, жөтөлгөндө анын шилекейи, какырыгы менен вирустар абага тарап, соо адамга өтө тез жугат дешет адистер. Айрыкча жайкы туристтик мезгилге облуска келген коноктордун агымы абдан көп. Жаш бөбөктөрдү сууга түшүрүүдө эл көп жерге аралаштырууда сак болуусу керек экенин эскертишет. Негизи эле 2023 жылдан бери кызамык оорусу абдан көп катталууда. Учурда дагы кызамык оорусу токтогон жок. Дагы деле өзгөчө 4 жашка чейинки балдар арасында жайылууда. Бул кызамыктын эң биринчи алдын алуу жолу бул эмдөө жолу менен гана алдын алабыз. Кызамык бул кадимки грипп сыяктуу, сасык тумоо сыяктуу гана белгилери коштолот. Бул ошол мурду агып, чүчкүрүп, көзү чылпактап,
жөтөлүп, температура жогорулап, ошол учурда биз баардык ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Балдарын көтөрүп алып эч кандай медициналык мекемелерге чуркабастан ошол эле учурда дарыгерлерге, өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлерине чалып, байланышып, баланын абалы боюнча кабарлап, андан ары дарыгерлер өзүнүн ишин улантат. Жетөгүз району боюнча бүтүрүү экзаменин жакшы жыйынтыктап, алтын тамга сертификатын алууга 2 гана балл жетпей калган Сезим Абдрахманова облус боюнча алдыңкы бүтүрүүчү болуп калды. Ал окуган Жунуш Улуу Жапар атындагы Ак Терек орто мектебинин мугалимдери келерки жылы да жакшы ийгиликтерге жетебиз дешип, алдыларына чоң милдеттерди коюп жатышат. Сезим Абдрахманова 223 упай топтоп, Жетөгүз районунан эмес облус боюнча мыкты бүтүрүүчү болуп калды. Ал 2 гана упай жетпей, алтын тамга ээси боло албай калды. Ошентсе да алдыда көптөгөн ийгиликтер күтүп турганын айтып, болочокто эл жер мекен үчүн салым кошкон мыкты адис, кесипкөй инсан болом деген изги тилек менен турат. Ушул жалпы республикалык тестирлөөдөн 223 баллга ээ болуп, Ысык-Көл облусу боюнча 1-орунга чыктым. Буга абдан кубанычтамын. Анткени бул ушул жалпы республикалык тестирлөөгө абдан көп даярдангам. Ушул баллды күткөм. Мектептен дагы эжелерим менен даярдандык, өз алдынча даярдандым. Секом билим берүү курсуна бардым. Бишкектеги Салымбеков курсуна бардым. Ушинтип аябай көп мээнет кылып даярдандым. Ошон үчүн ушул баллды күтүп жаткам. Ошо абдан кубанычтамын ушул балл алганыма. Жетөгүз району боюнча 40 мектептен 988 окуучу 11-классты аяктап, бүтүрүү аттестаттарын колго алышты. Алтын тамга алабыз деген бүтүрүүчүлөр математика, кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстан тарыхы, химия сабактары боюнча тандоодон өтүштү. Жыйынтыктоочу мамлекеттик сынакка бардык бүтүрүүчүлөр катышты. Район боюнча негизи 988 бала бүтүргөн. Анын 789-у жалпы республика тестирлөөгө катышкан. Быйылкы жылдын эң жогорку упайы болуп, ошо Жунуш Улуу Жапар атындагы орто мектебинде Абдрахманова Сезим 223 упай топтоп, район боюнча алдыңкы көрсөткүчтү көрсөттү. Мындан сырткары 10 чактыдай бала 200дөн ашык упай топтоду. Буюрса, эмдиги окуу жылында биз быйылкы окуу жылда анализдеп, кандай кемчиликтер боло турган болсо ошонун баардыгын талдап, даярдыктарды мындан да жогору көрсөтөбүз деп ишенем. Анткени быйыл алтын сертификатка бир 2 балл жетпей калды. Ошо алтын сертификаттын эң төмөнкү даражасы 225 болсо, биздин окуучубуз 223 алып калды. Анан ошондо биз эмдиги жылы буюрса бир пландарды иштеп чыгып, алтын сертификатка жетүү жолдорун караштырабыз. Облус боюнча алтын тамгага татыктуу бүтүрүүчүнүн жок болушун ар ким ар кандай баалайт болсо керек. Билим берүү тармагынын башчылары бул багытта иш жүргүзүп, келерки жылга жакшы камылга көрөбүз дешип, шымалана билек түрүп турган чактары. Ал эми Сезимдин ийгилиги да колдоого татырлык болду. Ага эжелерибиздин эмгеги өтө зор. Ошо ага эжелерибиздин билимин менен талыкпай ушу окуучуларыбызга берип жаткан билиминин негизинин артында ушу жогорку упайларды биз алып жатабыз. Кичинекейинен эле ушул окууга киргени баягы өзү эле ушу эме болуп калды да, сабакка көп көңүл буруп. Анын үстүнө бул мен анын тиги агаларын айта кетсем да болот. Алар дагы буга көмөктөштү да, мындай айтканда алар дагы жакшы окушту. Мен абаларынан тиги ушулардай окуйм деп өзү далалат кылды. Мугалим качан гана өзүнүн алган билимин окуучулардын аудиториясына жеткире билген соң гана анын эмгегинин үзүрү кайтары талашсыз. Гүлжан Кыдыралиева, Нурдин Нурманбетов, Илич Касейнов, Жетөгүз районунан. Грек-Рим күрөшү боюнча эл аралык турнирлерге катышуу үчүн окуу машыгуу борбору Каракол шаарында өтүп жатат. Өзбекстан, Казакстан, Эстониядан келген спортчулар көлдүн абасынын тазалыгына, жаратылыштын кооздугуна кызыгуу менен баа берип, денелерин чындап алгандарын айтышууда. Бул ирет өткөрүлүп жаткан окуу машыгуу сборуна Өзбекстандан бир, Казакстандын Семей шаарынан бир, Астанадан бир, Эстониядан бир команда келип машыгып жатышат. Каракол шаарында өткөрүлгөн достук машыгуунун максаты ынтымак, достукту бекемдөө. Биздин спортчулар дагы азыркы убакта эл аралык машыгууларга да акырын барып жатышат. Мамлекет спортко акыркы убактарда жакшы көңүл бурууда.
Ошол себептен азыркы учурда эл аралык сборлорго биздин спортчулар да катышып келүүдө. Акыркы убакта биздин бокс боюнча спортчуларыбыз Алматы шаарында, жүзүү боюнча спортчуларыбыз Ташкент шаарында ушундай машыгууларды өткөзүп жатышат. Эл аралык белдештикке даярдык көрүүдө. Машыгууга 12 жаштан 15 жашка чейинки өспүрүмдөр, 17 жаштагы уландар келишкен. Ысык көл облусунун ар кайсы район шаарларынан да катышып жаткандардын саны арбын. Астана шаарынан 19, Семейден 15, Эстониядан 5, Өзбекстандан 10 спортчу өз күчтөрүн сынашып, жергиликтүү спортчулар менен да тыгыз алака түзүп, кеңири баарлашууга дагы убакыттар бөлүнгөн. Şu Osiyo чемпионатларга, Jahon чемпионатыга yosh bolalar uchun katta rahmat. Shu yerda kuchli kurashchilar bor, Qirg'izistonda Akjul Mahmudovlar bor. Yana bir qator juda kuchli yo'l kurash ustalari bor. Shulardan biz mahorat o'rganish uchun keldik. Katta rahmat. Hammasi yaxshi ketyapti. O'rganyapmiz mashg'ulotlarda. Bir jumadan 10 күнгө чейинки аралыкта машыгуу үчүн 70ге чукул спортчулар келди. Машыктыруучуларга калпак кийгизип, чапан жаап, кыргыз элинин салт санаасы менен сый-урматтар көргөзүлдү. Тажрыйба алмашып, достук мамиледе жүз көрүшүп, көл элинин меймандостугуна ыраазычылыктарын да билгишти. Гүлжан Кыдыралиева, Сталбек Саманчиев, Алсызбек Касенов, Каракол шаарынан. Сиздер жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.